Аллах Таала өзү белгилеп берген. Бул келишимди биз белгилеген эмеспиз. Биз пенде болуп балагатка жеттикпи? Эми үйлөнөйүн дегенде Алла Таала бизге милдеттендирген. Эркексиң, сен муну иштерди кыласың. Кылбасаң, кыяматтан мойнуң менен жооп бересиң. Эгерде бир дагы күнөөсү жок болуп, бирок үй бүлөлүк маселеде Аллах Таала важып кылган нерсени кылбай койсо, ушу мен тозокко кириши мүмкүн. Бир нерсени айтсак, түшүндүрүш үчүн бир мисал айтабыз дагы, аягынан Куран аяттарын айтабыз. Бул силерге жетти. Ким ошону кылбаса кыяматта жооп берет. Келиштикпи? Кандай дейсиздер? Эркек кишинин милдети, мойнундагы милдети аткарыш керек болгон. Ал эки түргө бөлүнөт. Бул эркекте гана бар эки түрдө. Биринчиси финансылык, акча түрүндөгү милдеттемеси бар. Экинчиси акчадан сырткаркы түрдөгү милдеттемеси бар. Акча жана акчадан сырткардагы милдеттемелер бар. Ушуну эске алыңыздар. Көпчүлүк багып койсом эле болду депчи. Бир жакшына үйүң бар, жакшына жашабайсыңбы? Жегениң алдыңда, жегениң аркада болтат. Туура, бирок бир эле жагы. Куштун эки канаты бар, туурабы? Бир канатын уча албайт. Экинчи тараптары дагы бар. Ал акча жактан биринчиси үйлөнүп аткандагы төлөнгөн махр, калың. Бул бериш милдет, важып түрдө. Экинчиси багыш керек. Аял киши көчөгө чыгып иштеген убактысы калбайт. Бала төрөп, күйөөсүнүн кызматында калып, ошон соң ал үйдүн ичинде олтурат. Анын өзүнүн милдеттемелери бар. Жегени, ичкени жана жашаганы эркектин мойнунда. Биринчиси адилеттүү болуш. Эгерде бир семьядан көбүрөөк семьясы болгон болсо, 2 семья, 3 семья, 4 семьясы болгон болсо, бардык нерседе орто адилеттүүлүктү караш. Экинчиси аялына жылуу, жумшак мамиледе болуш. Үчүнчүсү аялга зыян бербеш. Анткени алсыз ошого кайсы бир түрдө токтолобуз. Эми бисмилла, ушул милдеттемелер кыскача токтолобуз бир-бирден. Биринчиси акча түрдөгү эркек кишинин милдети, махр тууралуу. Махр бул үйлөнүп атканда кайча сумманы эгер мойнуна алган болсо, ошону бериш милдет. Алла Таала Куранда ва атун ниса садакатухунна нихла. Алардын махрларын жөн эле бергиле, эч кандай нерсе кошпостон. Нихла деген сөз, мен махр берем, бирок сен бир нерсе бересиң эмес, соода эмес, жөн эле өткөрүп, милк кылып бергиле. Бул Алла тарабынан кандай түрдө келип атат? Буйрук. Ва ату, эркектер бергиле. Аялдарды махрларын бергиле. Эчтекени иваз кылбастан бергиле. Экинчи милдет эркек кишинин акча жактан нафака, багыш керек. Багыш керек дегенде аял кишинин муктаждыгына жараша. Албетте 2 порс тамак берилбейт, жегенине жараша. Жана бара турган, жашай турган жери болуш керек, өзүнчө комната, жана кие турган кийими, шар'ий кийимдер. Эгерде ал бай болсо дагы, эгер турмушка чыккан кыз өзү бай болуп келсе дагы, эркек киши аны багат сөзсүз түрдө. Ал акчасын башка жакка иштеди да каласа. Өзү мисалы мага тек коер, бизде жетиштүү десе башка кеп. Жетиштүү дебеген күндөн баштап багыш керек алчы. Бирок багыш керек деген учурда дагы кээде түшүнбөстүктөр бар, азыр токтолобуз. Бирок багыш керек деген сөзүбүзгө бир далилдеп келели. Алла Таала Куранда ва алал маулуду лаху ризкухунна ва кисватухунна бил ма'руф. Эркек кишиге төрөп берген аялдарга алардын рызкысы, жей турган тамагын жана кийген кийимин мындай жакшылыкта бергиле. Жакшыла бил ма'руф деген сөздү караңыздар. Бил ма'руф деген жакшылыкта деген сөз мажбур түрдө бербегиле. Сен милдеттүү түрдөсүң деп через сот, же болбосо биз мурун никектен алдын через нотариус сүйлөшүп алганбыз. Айына менин квартирамды төлөп турбасаң, продуктага мынча акча бербеген болмосоң, анда деп тил кат жаздыргандын үстүндө эмес. Бул аяттагы бил ма'руфтан максат жакшылыкча эле бергиле. Алладан коркуп депчи. Кээде ушундай семьялардагы табылат да. Айрыкча мисалы 2-чи же 3-чү жолу үйлөнгөндө карабай коюлат. Келип кээде жашап, кээде жашабай коет. Алла Таала айтып атат, баккын, жашай турган жерин дагы, жеген ичкенин дагы. Качан огайт, бугайт, тополоң болгон учурда
мажбур берилет. Бул мажбур бербегиле деп атат. Анан биз айттык го, жашаган жер дегенде сөзсүз этажка үйдө жашаш шарт эмес. 2 этаж үйү, жагында бассейни, башкасы эмес. Ушуну аял кишилер дагы туура түшүнүш керек. Аял кишинин жакын адамдары туура түшүнүш керек. Аял кишинин өзүнүн комнатасы болуш керек. Ичинен күлүштөнө турган. Ал жерге башка бирөөнү киргизбей койгонго укуктуу болгон комнатасы болуш керек. Жана муктаждык, чай ичкенде, туалетке барган учурда күнөөгө батып кала турган деңгээлде болбош керек. Ал деген сөз баягы япондордун үйлөрү бар го, мисалы, эшикти ачсаң эле көчөгө чыгып кетесиң го. Ошондо үй болбосун деген сөз. Кудайга шүгүр бизде ондай эмес. Ачтың, эшикке чыгып кетесиң. Анткени аялдар көп эсе мындай эшикке жолугу жок жүрөт да, кеңири. Эшикке чыкканда көчөдө башка бирлер көрүп байгандай болбош керек. Ошондуктан же көп кабаттуу үй болгон болмосо, бир комната болгон болмосо дагы туалет өзүндө, же жер үй болгон болмосо, мына эшикке чыгып туалетке кирип аткан учурда сыртка бирөө көрүнүп калыш керек. Ошондой деңгээлде болуш керек. Же бир коронун ичинде, мисалы, ака-укалар жашайт го. Ошондо мисалы эшикке чыкканда мындай кеңири кыжалачылыгы жок, баягы кооптугу жок, туалетке кирип чыга турган деңгээлде болуш керек. Будан ашыгы милдеттүү эмес. Бирок будан ашыгы милдет көрүп, байга жетем дегенде кылып, талаалап, биягы Россиялап, биягы түнөгүн иштебей, чоң үй салыш керек эмес. Анткени канча кылган болмосо дагы кыяматта сен баракелде элдер 2-3 миллионго үй салса, сен 20 миллионго үй салыпсың деп сообу жок ал нерсеничи. Кандай баксаң дагы бир эле түрдө сооп, бактың же бакпадың, ошондо отметка алчы. Бирок азыраак болуп калса күнөөкөр болот. Бирок албетте бул жерде дагы каралат. Кандай нерсе каралат? Кедей үй бүлө, бай үй бүлөнүн кызын алган болсо, ондо ортону карамап туруп багыш керек. Эгерде бай үй бүлө, кедей үй бүлөнүн семьясын алган болмосо, анда дагы орто милдет болот. А бирок экөө тең кедей болгон болмосо, ошо кедейче эле караш керек. Турмушка чыккандан баштап өмүрү негизи үйдүн ичинде душ туалет болгон эмес. Турмушка чыккандан баштап үйдүн ичинде душ туалет курасың, онтпесең мен намаз окубайм, андай мындай деген болсо өтпөйт анда. Бирок чынында чоңойгондо ушундай балконский болуп чоңойгон болсо, эгерде бир көчөгө чыккан, көчөдөгү туалетте жашай албай, суу ысытып, жууна турган деңгээлде, кыйнала турган деңгээлде болгон болсо, анда зулум болуп кетет анда. Эркек киши ошого жете турган деңгээлде караш керек, же башынан ого үйлөнбеш керек болот эле да. Ошого мүмкүнчүлүккө карап үйлөнүш керек. Тең дегенден максат үйлөнгөндөн кийин ал мурун кандай атасынын үйүндө жашаса, ошо деңгээлге чейин жашата аламбы деген нерсени да караш керек албетте. Бирок эң орто өзүң менен тең үйлөнгөн болгон болсо, милдеттүү жерин кайсы нерсени айттык? Азыркы айткандай бир комнатасы өзү ээлик кыла турган, аял киши өзү ээлик кыла турган комнатасы болуш керек. Бирок албетте комнатанын ичинен эркек киши жасаш керек. Тилекке каршы дуалдан башка баардык эркектики болуп калса болбой калат. Ушул жерде айтып коелу, арам ушулчу. Занавесканы дагы келин балап келтат. Ичинде вентиляторлы кондиционери, килеми, шкаф, ичинде күзгү, баардык нерсе аял кишиники. Бул өтө позор нерсе да. Эми көнүп калганбыз, бизге салтка айланып калгандагы көнүшүп калышы мүмкүн, майлда эми депчи. Бирок кыяматта кантип жооп бересиз? Ушун айвазын бир сер эсептеп туруп отдельно берип коюш керек. Мына нерсени алып келипсиң эле деп туруп кайнатага апарып берип коюш керек. Мен мынаны алыңыз дагы. Эгер кокус Алла сактасын, уруш талашып кетсек тийишпейсиңер, сатып алып коелу депчи. Анткени муну көрүп атабыз да. Үй бүлө ажырашса, үйдү полный шыпырап кетет. Портерди алып келет да, полный жыштырат. Анткени өзүнүн мүлкү да. Ушул нерсе болбойт да. Эркек киши аял кишиге даярдап бере турган нерсе. Бул просто өлчөө начар болгондон алмашып кеткен да. Мунул үйдүн ичинде турган территория, комната жана комнатанын ичиндеги эмеректердин бардыгы эркек кишиге тиешелүү. Алып келип алса не болот? Алып келип алса эсептеп туруп, бар-барака кылып коюш керек. Канча калган болсо ошондон кичине өткөрүп берем, болду, ыраазы болгула, силердики эмес. Үчүнчүсү нафака. Нафака деген сөз жеген ичкен тамактары. Нафака жегени жана кийими. Кийимин айтайлы, кийими дагы шар'ий кийимдер. Мисалы, көчөгө чыкканда урат ачылып калбай турган деңгээлдеги кийинтириш эркек кишинин милдети, будан ашыш милдет эмес. А бирок көчөгө чыкканда күнөө болуп кала турган кийимдерди алып бериш арам. Мындай ауратты ал кандай?
кийгенде кийимдер чапташып, бүт фигуралар көрүнүп кала турган нерсени алып бериш арам. Кийиш өзүнчө арам, эркек кишиге алып берген үчүн дагы арам эсептелет. Мындай узун кийимдери, фигурасы көрүнбөй турган, сырттан караганда ичи көрүнбөй турган деңгээлдеги калың материал жана кыска болуп, жеңи же мойну ачылып калбай турган деңгээлде алып бериш керек. Эгерде ынабы айтат да эми капы болот эле дей турган болсо, Алла Тааланын өкүмүн тек коюп туруп, аялдын талабын кылган эсептелип кыяматта жооп берет бул нерсе. Анан сөзсүз түрдө 100 миңдик шуба алып бериш шарт эмес. Айтып атпайбызбы? Намаз окуганда жана көчөгө тууган уруктарына барып келген учурда кийим жабыла турган болсо, ошол милдет. Ашып кеткени бул эркектин артыкчылыгы да. Алла Таала Кур'ан ла тансаулу фадла байнакум, бири-бириңердин араңарда артыкчылыкты унутпагыла деген. Анан нафака жеген ичкендикин мынандай деп айтпайлы. Ар кимдин эмеси чарбасы ар түрдүү. Пайгамбарыбыздыкын айтайлы. Пайгамбарыбыз үй бүлөлөрүнө бир эмес бир нече үй бүлөсү болгон. Бир учурда 9 семьясы болуп турган. Бир жылдыгын бир берген. Түшүнүп атасыздарбы? Бир жылга канча кетет? Орто семья, мисалы, мисал да, балким көп айтып алып, же аз айтып алып дагы уят болбойлу. Орто семья бардыгын кошкондо айына свет, майда чүйда, кагаз, бумага, продукталарын кошкондо бир 40 миң, 50 миң кетип атат. Мисалы да. Ошону бир жылга эсептеш керек. 40 миң эсептегенде бир жылга 500ге жакын болот, 480 миң болот. Ошону бир берген бол, эркек киши башка нерсеге башын ортпаш керек өзүнө негизичи. Башка ал ибадаты менен болуш керек. Мечиттен чыкпай, Куранны окуп, ибадатын кылып, андан сырткары ошол акчаны тапканга, бир жылдыктыгын тапканга аракет кылып, же бир жылдыгын бир, же бир айдыкын бир бериш бол. Жанагы WhatsApp'тан тизме келет го. Магазинден муну ала кел деген нерсе эми алып келсе эчтеке эмес. Бирок ал эркек кишинин милдетине кирбейт. Пайгамбарыбыздын үй бүлөлөр ошол ала турган нерсени өздөрү алып, жакынкы жерге чейин чыгып кирип кылына берген нерсе ал. Бирок ошону бир эсептеш керек. Ашыра расход кылып салса, мисалы аял киши өзүнүн колунда турган нафакасы милк катары эле берилет. Бир тууганы келди, ого 2000-3 миң берип берди. Дагы бир нерсени берди, же бир муктаж келди, берип салды. Түгөнсө эркек киши бербей койсо болот. Пайгамбарыбыз дагы бир жылдыкты бир берген. Жыл аяктаган учурда келсе, жегенге тамак жок болуп калган. Өзү бар болгон, өзү берген. Бирок алар пайгамбарыбыздын үй бүлөсү ушундай кайрымдуу берешен болгондо, пайгамбардын аялы далчы. Берип салып калбай калганда урушпастан анда бүгүн орозобуз деп койгон. Ал качан көбүнчө эркек кишине көчөдөн тоюп келет. Пайгамбарда да ушул абал болгон. Келип жатты, саары менен турганда не завтрак жеш керек да. Нафил намаздарды күн чыккандан ниет, нафил орозону күн чыккандан ниет кылсам болот. Жейин десе, я Расулла, иштеке жок эле. Болду кыжылат, монда орозобуз деп чыгып кетет. Жеген иштекен жок беле. Анда дагы алып кеп берейин деген нерсеге башын орткан эмес. Анткени бардыгын эсептеп берген. Муну эмнеге айткым келип атат? Эгерде аял киши ашыкча иштеткен болсо, өзүнүн көзүн болуш керек да. Бизде кандай ар бир нерсе моюнга алгандыктан кээ бирки семья байкаңыздар эле да, айына 100 миңден ашык акча иштеди. Эң мындай орто кедей семьячы. Билбеген жаман көп акча иштетип койт. Анткени бар го тамаша иретинде. Күйөөм менен жүргөн убакта бардыгы бекер көрүнөт. Кеңири расход кыла берет да. Мына чогуу кирдиңиздер семейне, магазиндеги шот эсептеңиздер эле деп аттаганда. Канча чыгат? Же өзүнө акча бердиңиз да бар алып кел дедиңиздер. Анда канча чыгат? Сиз менен чогуу жүргөн убакта өмүрү атын билбеген нерсени дагы алып чыгат анда. Ошонун айынан биз ибадаттан калып атабыз туугандар. Яхуттар динин таштаган себеби ошондой болгон. Кедейдин аялдары байлардын аялдарындай бирдекелер талап кылып баштаган. Мунан алып бересиң, мол жетпейт, ол жетпейт. Ошонун эсебинен ал жетпейт деп туруп кечке талада өмүр өткөн. Айттык го, биз көп айтабыз да. Дамла кайтыла берет дегендер сөздөрдү. 5 саат иштесе өзү бир эмес 2-3 семьяны багып отурган деңгээлдеги заман болуп атат азырчы. Азыр Кудайга шүгүр, көпчүлүккө эми баарын эмес, көпчүлүккө ырыскы оңой жол менен келди. Аллах Таала баракасын берген жер, алхамдулилlah. Бирок дээрлик бардыгыбыз 10 сааттан ашык иштейбиз. Неге топтоп атабыз?
токтогондун себеби эмне болуп атат? Ашыкча нерсе талап кылынып атат. Ошондуктан биздин динибизде эч бир аял айтпайт: намазга барба, диниңи ташта, арам алал алып кете бер дебейт эч качан. Шайтан да онтип айтпайт, башкалар да онтип айтпайт. Болгону мына кошмойлор келип калды, бул той келип калды, мындай кылыш керек, мындай кылыш керек, бул жетпей калат, мындай кылбай калат деп туруп, ошонун эсебинен эркек киши чындыгында баккан күчү жетпей калды. Мындай алды күчү жеткен бай эле агаларыбыз азыр өтө кымбатчылык болуп атат, кыйын болуп атат деп айтат. Чындыгында ал сөз деле туура, бирок расходу ошого жараша көп болуп атат. Шарият талап кылган жерден эле расходду кылган болмосок, биз иншалла динибизде бекем карманганга күчүбүз жетет. Анан ар бир нерсени айтканда экинчи тарабына майылыш керек. Экинчи бир тарабы бар, бир үй бүлөлөр бар. Өзү бай, бирок эчтеке бербейт аялыначы. Аялы муктаж болгон нерсени дагы бербейт алчы. Бул учурда эмне болот? Шарият уруксат берген. Керегинче күйөөгө айтпай алса болот акчасын. Керегинче алса болот. Бул пайгамбарыбыз айткан, Абу Суфиянын аялы келип арызданып айтканда, бул ушундай аябай сараң, акчаны эч өзү дагы жебейт, үй бүлөгө да жедирбейт. Өзү бай өзүчү. Ушундай адамдарыбыз бар да. Пайгамбарыбыз фатва берген: "Хузи ма якфик", өзүңө жете турган деңгээлге чейин ала бер. Ва валадик, жана балдарыңа жете турган деңгээлде алгын, бил ма'руф, аны да эмне менен, мына жакшылык менен, урушуп талашпастан эле мындай алып коер. Бул кыяматта жооп бербейт ал нерсегечи. Жанагы күйөөсүнүн акчасын айтпай иштетиш керек деп туруп, күйөөнү бухгалтерге айлантырып тастагандар бар го. Күйөө бухгалтер эмес, акча табат чындыгында, бирок ошо акчаны каяка иштеп аткан эсептегенге бошобойт ал нерсеничи. Ошон үчүн ар бир нерсени аял киши отчет бере беришем шарт эмес. Болгону ашырбастан, бирок керегине ылайык келгенде алып бергенге уруксат берилген. Үчүнчүсү ошол жашатыш керек. Биз кайра дагы айтайлы, кем кылып койбош керек. Шарият чегин айттык. Комнатасы болуш керек, ал комнатага өзү ийгилик кылыш керек. Жана ошол комнатадан муктаждык менен чыгат, туалетке чыгат, тамак бышырган чыгат. Ошол учурларда күнөөгө батып кала турган деңгээлде болуш керек. Бул эң ылдый жеричи. Көбөйтүп берсеңиздер, ал өзүңүздөрдүн ишиңиздер, жакшы алчы. Бирок эң азы ушундай деңгээлде болуш керек. Кээ бир үй бүлөлөр бар, ошол аял кишинин жашай турган жери аэропортта, бардыгы кирип чыга турган деңгээл болот. Ал кыяматта жооп берет. Анткени ага берген жок. Туура үй турат. Балким атынан өткөрүп берген болушу мүмкүн, бирок ол үйүн кеңири жашай албайт, күлүштөй албайт. Балким үйгө көп конок келет, же балким үйдө ата-энеси менен жашайт дагы, ошол үй дайым конок тосо турган үй болуп калган да, баягы. Жакшынакай жасалган да, келиндин баягы мебелдер менен жасалган дагы, конок келсе эле келин үйдү бошот, жиштир конок кирет деп киргизе берген болсо, бул ага үй бербей деп эсептелинет. Ошол жагында бир сыра карап коелу. Аллах Таала Кур'анда "Аскинухунна мин хайсу сакантум мин вуждикум" деп айткан, Талак сүрөсүнүн 6-аят. Аял кишилерди жашаткыла өзүңөр кудуретиңер жетип тапкан жериңерге чейин. Айтып атабызга, эң төмөн жеринде күчүңөр жетсе эле ошончо кылып жашаткыла. Жок болсо эмне кыла? Сатып алып бербестен аренда болсо дагы жашаткыла. Мына ушул кыскача бул эркек кишилердин милдети болду. Эгер муну айтылып аткан нерсенин бирөө жарымын эгер кылбасак, биз эчтеке кыла албайбыз. Биз жөн эле кыйкырып кала беребиз, айтып коелу. Молдолордун полномочиясы жок. Алланын алдында жооп бересиң эле дейсиң. Кээде жеке-жеке суроо келип калат. Мына нерсени кылбайт, десе мына нерсени кылбайм деш мүмкүн. Эчтеке кыла албайбыз. Андыр айтып коелу. Бирок Аллах Таала кыяматта эсепте болот. Ла тахсабанналлаха гафилан амма я'малу залимун деп Алла Таала айткан. Чектен ашкандар кылып аткан иштерди Аллах Таала көрбөйт деп ойлогула. Көздөр чекчейип кала турган күнгө Аллах Таала кыяматта сурактын алдында өзүбүздү, үй бүлөбүздүн алдында милдетибизди аткарбагандардын катарында туруп калыштан өзү сактасын. Жана үй бүлөбүздүн укуктарын толук берип, өзүбүздүн милдеттерибизди толук аткарууну барыбызга насип кылсын. Амин деп дуа кылайлы.